Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым, балдар? Бүгүнкү сабактарга даярбызбы? Азаматсыңар. Силерге мен бүгүн эң сонун көндөй болгон жаркыраган маанай каалаймын. Мына ушундай маанай менен мекен таануу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлүүчү жаңы тема бул Ысык көл облусу. Анда кулак төшөп, Ысык көл облусу жөнүндө маалыматтар менен таанышабыз. Ысык көл облусу Кыргызстандын түндүк чыгыш жана чыгыш бөлүгүндө орун алган. Түндүгүнөн Казакстан, чыгышынан Кытай Эл Республикасы менен чектешет. Ал эми чыгышынан Нарын облустары менен чектешип турат. Бул Кыргызстандагы картадагы Ысык көлдүн жайгашкан жери. Желеги бул эсептелинет. Ысык көл облусу негизинен эмне? Абдан туристке бай облустардын бири катары эсептелинет. Борбору Каракол болуп, анын аянты 43.100 км² түзөт. Мындан тышкары балдар, Ысык көл облусунун шаарлары Каракол, Балыкчы, Чолпон Ата райондору, шаарчылары Ак Суу жана башка бир канча шаарчыларына кире алат. Мындан тышкары балдар, азыр биз дагы ар бир шаарлары жөнүндө толугураак маалыматтарды алабыз. Аларга Чолпон Ата, Каракол, Балыкчы шаарларынын жөнүндө дагы маалыматтарды кошо камтып кетебиз. Эмесе балдар, Ысык көл облусу негизинен айтып өттүм, чыгыш бөлүгүндө жайгашкан болуп, бул жаратылышы абдан кооз, берекелүү жер болуп эсептелинет. Ысык көлдүн түштүк батыш бөлүгүндө келген куштар, каз, өрдөк жана эң кооз аккоо кыштайт. Токойлордун тыйынчычкан, элик, сүлөөсүн, кашкулак тоолорун аркар, карышкыр, суур, түлкү мекендейт. Мындан тышкары балдар, Ысык көл облусунун негизги байлыгы бул Ысык көлдүн корукка айланган курорттук зонасы болуп эсептелинет. Көл кылаасында пенсионаттар, курорттор, эс алуу үйлөрү жайгашкан. Жайында бул жерге республиканын бардык булуң бурчунан жана башка өлкөлөрдөн эс алууга, дарыланууга элдер келет. Көркөмү кооз тоолор, көлдүн жылуу, мелмилдеген көк кашка суусу келгин адамдары эч качан кайдыгер калтырбайт. Ысык көл облусунда түрдүү улуттагы адамдар жашайт. Алар айыл чарбасында иштешет, буудай, мөмө жемиш жана жашылча өстүрүшөт. Мындан тышкары Ысык көл облусунун тургундары бир гана буудай, мөмө жемиш, жашылча өстүрбөстөн мал менен да алектенишип мал багышат. Облустан алтын, көмүр, калай, жез жана башка элементтердин кендери казылма алынат. Келгиле анда балдар, Ысык көл облусунун шаарлары менен таанышалы. Балыкчы шаары. Боом Капчык айынан өткөндөн кийин силер Балыкчы шаарына келесиңер. Балыкчы Кыргызстандагы порт шаар. Ушул бийик тоолуу портто кеме жүрүүчү кышында да токтобойт. Шаардын калкы 42 000 андан ашык. Шаар Ысык көлдү бойлоп 6 км созулат. Балыкчы шаары ыңгайлуу жерге жайгашкандыктан илгертеден эле Ысык көлдүн айланасында жашаган бардык калк үчүн жашоо турмушун камсыз кылуу борбору болгон. Бул жерде өсүмдүктөр мол түшүм берген. Көлдүн балык көп кармалган, малдын төлү да жакшы болгон. Андан ары балдар, келгиле Каракол шаары менен таанышабыз. Каракол шаары Ысык көл облусунун эң ири өнөр жай жана маданий борбору. Бул жерде 70 000ге чукул адам жашайт. Каракол кербен жолунда аскердик, административдик жана соода пункту катары негизилген. Шаар облустун чыгыш бөлүгүндөгү Теске Ала тоо кыркатоосунун этегине, Каракол суусунун төмөн. Ысык көл кылаасынан 12 км аралыкта жайгашкан. Мындан тышкары Каракол шаарынын, башкача айтканда, шаарчасынын Теске Ала тоо кыркаларынын түндүк капталындагы Алтын Арашан, Жети Өгүз, Жыргалаң, Ак Суу, Чоң Кызыл Суу, Кереге Таш жана башка сыяктуу көптөгөн кооз капчыгайларга барууга болот. Алардын дээрлик бардыгында ден соолук үчүн пайдалуу минералдык жылуу суулар бар. Каракол суусун бойлоп маршрут Алакол Мөңгү көлүнө барат. Каракол шаарынын көрктүү жайларынын бири орус саякатчысы Пржевальскийдин музейи жана көрүстөнү менен эстелиги бар Корук Сайыл багы. Улуу саякатчы Николай Михайлович Пржевальский Борбордук Азиядагы мурда изилденбеген 33 000 чакырым чөлкөмдө атчан жана жөө кыдырып чыккан. Саякат учурунда ал жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн коллекциясын чогулткан. Ошондой эле Орто Азия элдеринин үрп-адаттары менен салт санааларын жазып алган. Кыргыз тоолору бийик.
бирок бүркүттөр андан да бийик учат. Бир курдай тоодо жаш текөөрү курч бүркүт пайда болот. Ал койлорго кол салып, андан коргонууга ылажы калбайт. Малчылар аны жок кылууга канча аракет жасашса да эч майнап чыкпайт. Ошол мезгилде ушул чөлкөмгө орус саякатчысы Николай Михайлович Пржевальский келип калат. Койчулар ага бүркүт жөнүндө айтып беришет. Бир жолу Николай Михайлович ооруп калып чатырында жаткан. Ошол учурда чатырдын үстүнөн зор куш учуп бараткандай болот. Пржевальский ордунан туруп учуп бараткан кушту көрөт. Бүркүт мурда адам жашаган жерге мынчалык жакын учуп келчү эмес. Бул жолу ооруп жаткан адамдын колунан эч нерсе келбесин билгендей болот. Куш калдайган канатын жайып каалга учуп жүрө берет. Пржевальский күчүн жыйнап ордунан турду да мылтыгы менен бүркүттү мээледи, бирок ата албады. Куштун кубаты жана кооздугу аны аябай таң калтырды. Бүркүт 1-2 айланып учуп, анан көздөн кайын болду. Пржевальский каза болгондо өзүнүн керээси боюнча күмбөзүнө таштан чегилген бүркүттүн эстелигин коюшту. Ал азырда ошол жерде турат. Бүркүт тынчтыктын жана адамдардын бактысынын символу болгон зайтун бутагын тиштеп алган. Мына озур күнгө чейин Каракол шаарында ушол күмбөз жайгашкан болуп эсептелинет. Балдар, Чолпон Ата шаары менен таанышабыз. Чолпон Ата курорт шаары. Шаар анча деле чоң эмес, бирок ал өлкөнүн чегинен тышкарыда белгилүү. Азыр шаарда 10 миңден ашуун тургундар жашайт. Шаар ичинде жана айланасында чоң адамдар жана балдар үчүн ден соолукту чыңдоочу көптөгөн жайлар бар. Чолпон Атада жылкы заводу бар. 1954-жылы аерде кыргыз жылкысынын жаңы породасы чыгарылган. Бул жерде ат оюндары жана спорттун улуттук түрлөрү көп өткөрүлөт. Байыртадан эле адамдар көлдүн жаралышын түшүндүрүүгө аракеттенишип, ал жөнүндө уламыштарды чагылдырышкан же болбосо чыгарышкан. Эмесе балдар, мен ар бир шаарлар боюнча силерге маалыматтарды бергенге аракеттендим. Силер эми андан ары өз алдыңарча бул жерде ар бир шаарга өзүнчө уламыштар көрсөтүлгөн. Мына ошол уламыштарды ар бирин окуйсуңар жана түшүнүүңөрдү айтып бересиңер. Балыкчы шаары жөнүндө уламыш бар. Көлдүн кантип пайда болуусу жөнүндө уламыштар кездешет балдар. Каракол шаары жөнүндө дагы бир канча түшүнүктөргө ээ болосуңар жана үйгө тапшырма балдар. Силер Кыргыз Республикасынын ири шаарлары менен тааныштыңар, өлкөнүн региондоруна саякат жасадыңар. Өзүңөрдүн жергиңер жөнүндө эмнелерди билгениңерди эстегиле. Таблицаны дептериңерге көчүрүп, аны толтургула. Демек, бул жерде таблица турат балдар. Таблицаны сөзсүз түрдө дептерибизге көчүрөбүз жана кандай суроолор берилген, ошол суроолорго жооп беребиз. Мисалы, шаардын же болбосо айылдын аталышы. Демек, биздин жашаган жерибиз Ош. Эгер силер Ош шаарына жасасаңар, Ош шаары. Таблицаны толук толтурабыз жана менин жеке баракчама жөнөтөбүз.